чындыгында эки мамлекеттин талаш тартыштын ортосунда эч качан уткан же утпаган болбойт. Бүгүнкү күндө Кыргыз элинде дагы ушул чек ара боюнча нааразычылыктарды элде нааразычылык болот, албетте болот. Не дегенде элчиликте ар кандай сөздөр болот. Ошондой эле Тажикстан элинде дагы ушундай нааразычылыктар болот. Эч качан мындай бирөө ушу же Тажикстан эли же Кыргызстан эли разы болуп эле ушунга отуруп калбайт. Ошондуктан мен чындыгын айтып кетейин. 4 жыл эл ушу комиссия кылган мээнетичи баалап коюшубуз керек. Мен ойлойм 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, ошондо баа беребиз ушу комиссиянын төрагасына, ушу комиссиянын мүчөлөрүнө. Мен ушу комиссияга чоң ыраазычылыкты айтам. Мен чындыгында мына өзүм жакын интервью бердим ушу чек аралардын чечилиши боюнча. Чек аралар чечилиш керек эле, мына чечилди. Баатырлык менен чечилди. 30 жылдан бери чечилбеген чек аралар мына чечилип, элдин өлүмү токтоду. Мына чек арасы жок, мамлекет жок. Мына биз эми чек арабызды тактадык, мына чындыгында мына мамлекет болдук, кыргыз мамлекети болдук. Ошондуктан мен бу өзүм дагы бир жолу айтып коеюн, жеке оюм, буга комментарий бербей эле койсо болот, эч ким. Ошондуктан мен ойлойм, муногу керек болсо ушу комиссиянын, иштеген комиссиянын баалап туруп, ратификация бүткөндөн кийин анча-мынча бир сыйлыкка көрсөтүп коюш дагы керек. Рахмат.